Чыныбекович, кандай гана кылмыш болбосун, ал тонокчулук, каракчылыкпы, саясий кылмышпы, катарда кылмыш. Кырсык. Кыргыз кыргызга душманадагы кырсыкты каалабайт. Кырсыкты баскан кишини дабалабайт. Кырсыкты кылмышты баалабайт. Анан айтыңызчы, мына тергөөнүн купуялуулугу дейсиз да. Тергөөнүн купуялуулугун ачыктаган кишинин жоопкерчилиги каралабы? Каралат, албетте. Сиз азыр анча-мынча ачыктап жиберген жоксузбу да? Жок. Сиз айтпадыңызбы? Акча талап болгон, ошон үчүн саясий мотив жок. Сурак протоколдо. Бул тергөөнүн маалыматы да. А сиз тергөөнүн маалыматын ачыктап атпайсызбы? Бул жерде бул ачык-ачыкка маалымат берилет ал. Андан башка ыкчам иштерибиз, алып барган иштерибизди биз сыртка чыгара албайбыз. Анан буну саясат отосуда бул кандай болгон күндө дагы бул саясатчынын бир тууганы. Аида Салянованын кызматы бул саясий кызмат. Анан кара басып турган кишини бул каралаган өзү акмакчылык, надандык. Анан саясат кайлатып аткан ириде МВД өзүңөр болот атпайсыңар. Саясат жок деп атасыңар. Саясат жок дегендин өзү бул тактоо эмес, бул мактоо эмес, бул актоо болот атпайбы? Актанбай тургула да. Тергөөчүнүн бүтүмү бул соттун өкүмү эмес. Соттун өкүмүнөн башка тарыхтын өкүмү болот. А балким 5 жылдан кийин бул саясий буйрутма болгон болсо, анда кандай болуп калат? Ошон үчүн алабармандыкка, аша чыккандыкка барбаш керек да. Саясат жок дегенден кийин бул өзү саясатка айналып кетти. Бүгүн күн тартибисине киргизбейс деген оюн өзү саясат болуп кетти. Саясий боёкту боёткон өзүбүз болот атпайсызбы? Ленар Сатарбаевич, кыргыздын башында дегеле кандай гана адам болбосун кара баспаш керек. Кайгы каптабаш керек, кырсыкка чалынбаш керек, болмош керек. Ал ар кимдин башында өлүм менен өмүр адамга бир гана жол берилет. Ушул жерде аярым мамиле кылыңыздар. Сиздер ириде иликтеп табып келсеңер, акыбетиңер жогору болот. Биз депутаттар саясатка айланып аткан жокпуз. Өзүңөр саясатка айланып. Ошон үчүн бир ыкчам иштерди жүргүзүп, ишти иликтеп, жириктеп берет деп ишенем. Рахмат. Жарайт.